Саламатсыздарбы достор, каналга кош келипсиздер. Азыр мен үйдө отуруп эле боенуп жатып, өзүмө идея келип кетти. Погода да жакшы, күн ачылып турат. Телефонду алдыга кое алып эле сиздер менен бир аз сүйлөшөйүн дедим. Анан боенгончо мен азыр көзүмдү чийдим. Биринчи эле мына косметикалар боюнча кичине бөлүшүп кетейин. Көзүмдү чийген жакында эле мен үйрөндүм. Мына көзүңүздөр чийгенде башкача мындай эффект болот да. Как баягы ресница сыяктуу болот, бирок мындай азыр модада подводка чийип жүргөнчү. Ошон үчүн мен дагы үйрөндүм. Визажисттердин эң жакшы подводкасы ушу экен, эң рейтинги жакшы подводка. Анын ичинде мына шарики дагы бар. Крышкасы да плотно жабылат. И мынакей. Бул как фломастер сыяктуу. Жаңы чийгендерге ушундай удобный болот. Бул да Vivienne Savon билесиздер. Мен бул жөнүндө да видео тартканмын. И дагы айтканча, элиңиздер кичинекей, ничке болгон болсо, мындай пышный кылып көрүнүшүн кааласаңыздар, мындай глаздардан чийип туруп, ириндин мына сыртырагына бир аз чыгасыздар дагы. Чекесин чийгениңиздерде мындай кылып естественный цветтерге өтсөңүздөр мындай натуральный көрүнөт да. Баягы кызыл менен мынтип чекелерин мындай кылып чийип жүрө албайсыз. Ошон үчүн мындай нюдовый цветтеги карандаштар колдонсоңуздар жакшы. Анан чийгенден кийин мындай кылып неме менен колуңуздун ычы менен мындай топтетип койсоңуз, мындай точный контур болбосо мындай өлкө сливать этип, настоящий губага окшоп пушненький болуп көрүнүп калат да. Ушундай кылып боесоңуздар жакшы. Мына жагынан дагы бир аз чоңойтуп койсоңуз дагы мындай сен сыяктуу болуп, еще пушный жакшынакай көрүнөт. Сиздердин бир нече сурооңуздарга жооп берейин. Жакшы күйөөнү кантип тапса болот деген суроолор берилди да. Кыздар өзүнүн убактыларын ушундай жигиттерге ошолор жөнүндө ойлонушуп, ошондой болуп калат да. Потому что биздин ата-энелерибиз 17-18 жашка чейин бизди эмне кылып окуу, андай мындай кылып полный үйрөтөт, бирок кийинки келечектеги турмуш жолун аттанып, анан дальше эмне кантип жашашты бизге үйрөтүшпөйт да. Эч бир жерде андай мектепте дагы үйрөтүлгөн эмес, университетте дагы аны только ошо психологический баягындай психологдордон гана кеңештерди алып, жакшы турмушка чыгып удачный болгуңуз келсе, биринчи өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз, полный зеркаланы караңыз. Кандайдыр бир кемчилигиңиз болсо, ошолорду тууралап адам өзгөрөт. 18 жашта турмуш курбастан, наоборот, өзүңүздүн убактыңызды окууга жумшаңыз да, билим алганга мен развивать этишим керек. Анан кийин баардык нерсе болот. Үй жыйнаган боюнча мотивация дейт. Үй жыйнаган боюнча мен мотивация бере албайм, потому что мен бул немени главный өзүмдүн немемде ойлогом да. Вообще бул бытовуха нерсе башты оорута берет да. Кечке үй жыйнап, идиш жууп, тамак аш кылып, сиздин мээңиз кечке ошол менен кашаварение болуп, короче, эртеден кечке неме өткөргөн убактыңыз, даже телефонго кирип бир YouTube бир нерсени караганга да убактыңыз жок болуп калат. Кечке идиш жуу бербестен колуңуздарга только перчатка кийип жууңуздар, колуңуздар карып кетсе и все. Бат эле колдун териси аябай баягындай бат карыйт. Бара-бара бырыша баштайт. Өзүңүздөрдү аябыңыздар да, тазаланып эле ирегиңиз менен үйүңүздүн баары өзүңүздүн внутренний ичиңизде ушу жалын бытовуха менен өтүп кетет да. Даже күйөөңүзгө, балаңызга убакыт бөлгөнгө жетишпей каласыз. Бат-баттан үйдү жыйнап, анан эс алганга аракет кылыңыз. Мен аудиокнигалар бар го, ошондойлорго подписка кылып койгом, ошолорду окуймун. Эч бир болсо китеп окугум келбесе, кино көрөбүз, күндүгө кино и YouTube'га кирип, мындай өзүмө жаккан блогерлердин видеолорун көрүп, ошолордон мындай энергия алып, мындай жашоого мындай неме алып баштайм да. Если только үй, бала, иш бул менен жүрө берсең, жашооң вообще скучный болуп калат. Сиздерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, мага берсеңиздер, жооп бергенге аракет кыламын. Видеолордун астына сөз комментарий жазып, суроо жазып, неме кылсаңыздар, мен ошончолук көбүрөөк мындай неме болуп, ордума туруп видео тартканга аракет кыламын да. Анан
Еще айтканча мен маникюргө окуп жатамын азыр, онлайн гана окуп жатамын көбүнчө видеолордон, ютубтан. Бирок основной баягындай немени билип калдым. Сиздерди мен өзүмдүн квартирамдага маникюргө чакырамын. Маникюрдү метро Выхинадан жасаймын. Үйдөн келип, даже түнгө чейин кылып кетсеңиздер болот. Балам саат, если күндүзү заранее жазылсаңыздар, кайнем келип баланы карап турат. Если мындай кечкурун дагы келсеңиздер, саат 1-лерге чейин кылып бере аламын, 1-ге чейин даже. Эгерде иштен чыгып саат 14 келсеңиздер, в общем, сиздерге бесплатно эле кылып берем. 100 сом гана. Мен азыр пока модель эле алып жатамын. Учурда окуганга дагы убактым болбой атат, ошон үчүн эме сиздер келип берсеңиздер рахмат айтат элем. Келип маникюр жасатып кетиңиздер. Кандай темада видео тартышымды бул жака жазып коюңуздар. Кийинки видеодон сак саламатта калыңыздар. Көрүңүздөргө чоң рахмат.